8 saat иштесе биз 4500 төлөп беребиз. Если 13 сааттан жогору иштесе биз 9000 айлык төлөп беребиз. Граждане Киргизии, граждане Казахстана, это можно вот так прямой работать своими правами, да? Ну, водительскими Да, правами. совершенно верно. Қысқасы сіздерге пропуск жасап береді. Қалаған уақытта сменаны бүтіріп келіп, келеңге сіресе аласыздар екен, ма? Ассалаумағалейкум, урматтуу Тез Кабар каналының көрүүчүлөрү, амансыздар ба? Россиядағы Тез Кабар каналының өкілі, хабарчысы Бердиш Базанов мен. Бұл жаққа Санкт-Петербург шаарына келіп қалдық. Ушул жердегі автобазаға келдік. Эгерде сиздер Кыргызстанда туруп, айдоочулук күбөлүгүңүздөрдү Д категориясы болсо, алыс сапарга барып, бир аз иштеп келетилем деген үмүтүңүздөр болсо, сиздердин баарыңыздарды Санкт-Петербург шаарына чакырабыз. Албетте бул жерде сиздерди өздөрү тосуп алышат, билетиңиздерди алып беришет, жатаканасы бекер, регистрация бекер, эң негизгиси расмий түрдө жумуш. Трудовой договор бар. Бүт бардыгы официальный жумуш десек жаңылышпайбыз. Ассалаумағалейкум, Азиз мырза. Кандайсыз? Жакшысызбы? Өзүңүз бир ирет ушул Тез Кабар каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө тагыраак маалымат бере кетиңиз. Ассаламу алейкум, Тез Кабардын көрүүчүлөрү. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Д категориясы барларды жумушка чакырабыз. Bundan bir ay murun снимать этти эле дагы объявление. Биздин Колпино гараж эмесине, базада. Бул дагы жаңы ачылып аткан базабыз. Ушул жерге дагы водительдерди алып атабыз. Официальный трудовой договор менен, мына официальный трудовой договору. Айлык маянасы 13 сааттан жогору иштесе 9000 рубльдан жазылат айлыгы. Айына 2 жолу берилет, 30% картага, 70% наличный берилет. Келиңиздер, иштеңиздер, регистрация бесплатный. Жатакана бесплатный бизде. 4 күн, 5 күн иштегенден кийин 20 000 падежный акча түшүрүп беребиз. Безвозвратный жардам. Анан документтер боюнча ННН, СНИЛС, перевод, паспорт, отпечатки пальца, зеленый карта керек обязательно. Ушул автобустар автомат коробка, МАЗдар жаңы 3 эшиктүү, 2 эшиктүү, заправка гараждын ичинде, мойка гараждын ичинде, алардын да бар жоон тартып көргөзөбүз. Келиңиздер, иштеңиздер. 5 рабочий күндүн ичинде 20 000 акча беребиз. Ол биздин мына эмеден жардам. Бирок оформление болгондон кийин. Оформление болгондон кийин ол падежный акча деп коет ону. Беребиз ошону. Мынакей жумуштарга кетиштиме, көрдүңүздөр? Мына автобустар кетип атат. Ассаламу алейкум. Бер туруңуздар, кандайсыз? Жакшысызбы? По-русски вам, да? Как вас звать? Меня Фарид зовут. Фарид? Кто вы по нас? Азербайджан. Азербайджан, салам алейкум, я же знаю азербайджанский. Тоже. Акажан, вот такой вопрос, самый такой актуальный вопрос. Сколько зарплату получаете? Всем это интересно. Ну, открыто, если вы свободно работаете, вот, например, 9 часов работаете, сколько получаете в месяц? Больше 100 000. Больше 100 000, да? Если свободно работаете. Нам екендештер. Кенен кесір 8-9 саат иштейсиздер, айына больше 100 000 дейт. 100 000-ден игілік. Нурике, привет, передайте. Нурике, давайте, удачи вам. Мынаке. Булардыкы местный оплата. Ман тартып кой, кет тана жумушка, ийгилик болсун, жакшы иштесин. Булардыкы местный оплата, булар айлыктар азыраак болот. Биз командировочный биздикичи. Командировочныйдын айлыгы көбүрөөк болот биздики. Сиздердики көбүрөөк. Биздики мисалы 8 саат иштесе биз 4500 төлөп беребиз. Если 13 сааттан жогору иштесе биз 9000 айлык төлөп беребиз. Командировочный биздики. Командировочный оформление болгондо дагы командировочныйда оформление кылабыз. Насчет жанагындайларчы, отпуск боюнчачы, отпуска больничный бар, отпускной 6 айдан кийин азыр жана көрдүңөрбү, орус киши алып атты. Бар жогу официально төлөнөт бүт баары. Бар жогу төлөнүп берет, ооба. Анын бар жогу. Демек 6 ай бул жерге келип, Кыргызстандан келип иштесеңиздер, 6 айдан кийин семьяларды сагынсаңыздар, бул жерден 15 күнгө отпуск алып, кенен кесир барып, эс алып келесиздер, бул жакта сиздерге как положено акча кетип, отпускнойду төлөп беришет. Ана официальный келишим, буну биз мындай тартып койсок, YouTube блокировка кылып коет экен да. Ошо мына келишим официальный, мына трудовой договор. Анан жана элдер айта берет экен, булар төлөбөйт, анан антпейт, анан мынтпейт деп. Келгиле, официальный трудовой договор болгондон кийин любой жерге барсаңар, любой юристке барсаңар, акчаңарды алып берет да.
А если биз мына официальный трудовой договор менен баргандан кийин юристтерге биз акчасын бербей койсок, компанияга өтө чоң доо кетет да. Албетте, ал Аны мисалы бир 10 бала чогулуп барган болсо, аябай чоң доо кетет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн репутациябызды бузгубуз келбейт. Келиңиздер, иштеңиздер. Анан мойкабыз мына. мына мойка экен, э? Бул Бул жер мойкабыз. мойка. Заправкабыз мына Чур, жерде. мынандараак басып келели. Заправкалар тиги жакта экен, э? Заправка оона заправкабыз. Ушунун ичинен бар жогун бүтүрүп чыгып кетишет экен. Ушунун ичинен бар жогун бүтүрүп чыгып кетет. Мына рем зонабыз. Бул жак рем зона. Мына рем зона. Мына парк, ушул жерге автобустар коюлат полный. Мына автобустар турат. Эски уску автобус жок, багырап калган. Баары жогу жаңы автобустар. Эгерде мындай вопрос да, суроо. Эгерде сменда жүрүп автобус бузулуп калса, аларды бат эле өздөрү алмаштырып беришеби, кандай болуп калат? Мына резервный автобус. Резервный автобустарды алып алып бересиздер, ал дальше кете берет линияда. Резервный автобусду айдап келет. Ага. Бузулуп калса, келип резервный автобус минип кетет. Убактысы жоголбойт. Убактысы кыскарса, анын убактысы кыскарылбайт, э? Эгерде машина бузулуп калса. Бузулуп калса болду. Биз алмаштырып беребиз. Анда мындай кылалы, Азизбек, азыр кирип бул жактагы начальниктерден бир аз суроо жооп кылалы, алардын дагы өздөрүнүн оозунан угалы, кандай кылышат, жумушту кандай аткаргандарга канча төлөп беришет, трудовой договор тууралуу дагы өздөрүнүн оозунан бир аз угайлы. Себеп дегенде эл дагы бар, мына жерде көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү айтып коюшу мүмкүн да. Андан соң анан барып экрандан эч алыстабай отуруңуздар. Ушул жерде жумуш өтүп аткан биздин мекендештердин жатаканасында барып сиздерге бир аз ошол жактардан обзор алып бермекчибиз. Урматтуу жалпы көрөрмандар, жана сиздерге айтып өткөндөй эле Домтрансавтонун начальниги Александр Владимировичке кирип келдик. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Отлично. Как наши граждане работают? Граждане Кыргызстана, равно как и граждане других стран Средней Азии, у нас чувствуют себя прекрасно, работают прекрасно. Их очень много в нашей организации и ждем еще. Такой еще вопрос. Граждане Киргизии, граждане Казахстана, это можно вот так прямой работать своими правами, да? Ну, водительскими Да, правами. совершенно верно. Таджикистан, Узбекистан, у них там права. Если тот, который получил российское право, их принимаете, да? Да, да. Көрдүңүздөр, урматтуу бизде Казакстан элинен, Өзбекстан элинен жана Тажикстандан көрүп жаткан көрөрмандар, эгерде сиздер Россиянын правасын алган болсоңуздар, айдоочулук күбөлүгүңүздөрдө Д категориясы болсо, сиздерди бул жака жумушка чакырат. Можете сказать коротко о работе? Ну, мы представляем автобусный парк. У нас одно из самых крупных предприятий на рынке Санкт-Петербурга. Трудоустройство в нашу компанию происходит согласно Трудового кодекса Российской Федерации, со всеми документами, с трудовой книжкой, ну и, соответственно, со всеми условиями вытекающими. Зарплата у нас достойная, является одной из лучших на рынке Санкт-Петербурга. График работы плавающий, возможно, различные вариации, 2-2, 3-3, 5-2. То есть это можно решить уже с начальниками колонн. Ну и, соответственно, зарплата месячная будет зависеть от выработки часов. Из плюсов, которые мы можем предложить, работа на современных новых автобусах, общежитие, бесплатное проживание можем также организовать. Общежитие находится в шаговой доступности, около 5 минут пешком от предприятия. Также для всех вновь устроенных водителей мы предоставляем подъемные средства на первое время проживания до получения зарплаты. Это составляет 20 тысяч рублей. Эти деньги не нужно возвращать при условии отработки определенного количества времени. Процесс трудоустройства занимает от 3 дней до недели в зависимости от тех документов, которые привез с собой новый сотрудник. В случае каких-то недостающих документов мы помогаем их в получении в ФМС, ну и, соответственно, с последующим трудоустройством. Также мы обеспечиваем водителей необходимой формой, это абсолютно также бесплатно. Поэтому для всех водителей, кто заинтересовался в работе в городе Санкт-Петербург, мы всех ждем, всем рады, приезжайте, до встречи. Уктуңуздар, урматтуу мекендештер, сиздерге так маалымат начальниктин өзүнөн алып бердик. Демек, экрандагы номерге байланышыңыздар. Бул жактагы начальниктер, менеджерлер сиздерге
чалууңуздарга жооп берет. Кыргызстандагы инсандар Азиз мырзанын инисине байланышасыздар. Сиздерге дагы да болсо тагыраак маалымат, түшүнбөгөн, сиздерге жеткизе албаган маалыматтар болсо чалып өздөрүнөн сурап аласыздар деген үмүттөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз азыр барып общежитиядан бир аз сиздерге обзор алып беребиз. Алыстабай туруңуздар. Мына ушул жердеги айдоочулардын эмгектенген жааматтын жатаканасына келдик. Жатаканасына келген соң келатканда эле мына жерде турник, бурс, дал кыскасы ден соолукка пайдалуу спорт менен машыккан инсандар эртең менен туруп же кечиндеси мына ушул жерден бир аз машыксаңыздар дагы сонун болот. Демек, жүрүңүздөр, кирели дагы жатаканадан бир аз сиздерге маалымат алып берели. Алыстабай туруңуздар, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына өтө жылуу экен. Өтө жылуу. Өтө жылуу. Бул жакта столовый дагы бар экен. Биринчи этажга көтөрүлгөн деле столовый бар экен мына ушул жерде. Столовыйда тамакты өздөрү кылып жешет, Бул жерде сатып алышат. А так өздөрү тамакты жасап жесе болот. Физиология көрөт экен да, күндө мынтип 4-нчы этажга чыгып түшөт экенсиздер. Көп басыш керек да адам деген. Канча коңго? Мынакей. Ушул этаж сиздердики. Дом транс, мынакей дом трансавто. Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр бардыгы жумушта да ошондой, Жумушта. Баары жумушта. Мынакей. Өтө сонун. Мына жерде кенен-кесир кухнясы бар. Жүр. Мына жерде стиральный машина, кухня, холодильник, душ, туалет, ажаткана. Сон Москвадагы жашоону, Россиядагы жашоону бардыгы билет да. Мына комнаталары. Бир комнатада көп адам жашагандар. Бул жакта 6 адам жатат. Бул жер чоң комната экен, 6 адамдан ашырбайсыз. 6 адамдан ашырбайсыздар. Бул жак мына 4 кишиликтер. Бул жер кичинекей комната экен бир аз. Бул жер 4 кишилик. Убактысы кандай бул жерде? Бир мындай белгилүү убакыттан киргени болбойбу же кире беришеби? Жок, кире беришет. Кире беришет. Кыскасы сиздерге пропуск жасап берет. Каалаган убакта сменаны бүтүрүп келип, кенен-кесир эс аласыздар экен. Мына сиздерге бир аз көрсөтүп бердик. Бул жак эмне? Кирген эшигиз. Бул жак кирген эшигибиз, Биз Так. только ушундайларды снимать этебиз, дальше адамдар келсечи. Ушул жерде бар, ошолор снимать этебиз. Келе турган болсо башка этаждагылардан снимать этип, кенен-кесир жашашат ал жерде. Демек жашаганы 6 адам, мына 6 адамдык кроваттар, а так 4 адам. Мына жерде холодильниктер деле 2 комнатага отдельно экен, бөлүнгөн экен. Кухняга овкат ашын кылып жейсиз. Мына жак гардероб эмне болуп калды бул жер азыр? Кладовка. Кладовка экен, Кладовкасы. Кладовка. Мына Уборщица өзү тазалап берип турат. бул жердин уборщицалары бар, өздөрүнүнчө. Кыскасы, мынакей сиздерге бир аз болсо да жатакананы көрөм дегендер инсандар болуп калышы мүмкүн, көрүүчүлөрдүн арасынан ошолорго мына көрсөтүп бердик. Таза. Бул жерде өздөрү тазалап карап турушат экен ушул жердеги уборщицалар. Демек, мына урматтуу мекендештер, бекер бул жерде жатаканасы бекер, жана айтып кеткендей регистрация бекер, трудовой договор кылып беришет, бүт бардыгы. Кыскасы, келесиздер, эмгектенесиздер. Расмий жумушка жалпыңыздар дагы бир чакырабыз. Дом трансавтога келиңиздер, барыңыздар, эмгектениңиздер. Экрандагы номерлерге чалып, дагы кенен-кесир маалымат алыңыздар. Бердиш Базаров болду сиздер менен. Көрүшкөнчө.